Салем достар, бүгүн үй жагдайында осы памперстердин бир нече реттик пайдалануу адисин сиздерге көрсөтөтүн боламын. Эң алдымен менин каналыма тиркелип, колдоп коюуларыңызды сураймын. Кеттик. Эң алдымен бизде мында памперсибиз толуптур, яғни бизде пайдаланган памперс. Мына осы памперсибизди осундай целлофанга ичиндеги макта тәризди синтепондорду алатын боламыз. Эң алдымен бизде мында баш жагын осуя ачатын боламыз, яғни бизде мына эки кнопкасыны жапсырмачана карама-каршы этип ачатын боламыз. Мына өзү автомат түрдө негизи ачылат, осу эки жагынан тартсаңыздар. Мына видеодой көрүп тургандарыңыздай осунун ичинде макта тәриздеси болот, яғни бизде бул даректи уштап турган синтепон десе де болот. Осы заттардын баардыгын осы целлофан ичине түшүрүп алабыз. Мына достор, баардыгын осуя алып болабыз. Алып болгандан кийин кәдимгидей үй жагдайында ары карай осуя жууп тастайбыз. Жууп, жайып кептирүүгө коябыз. Мен осуй памперстердин баардыгын осуй үй жагдайында иштеп жууп, бир нече рет ретинде пайдаланамын. Лактырмай памперстерди. Мына достор, кийип турган памперсибизде ичине осундай мата керек болот, яғни остатки үй жагдайындагы калдык маталарды осундай калыңдап этип кыйып, бизде манагы ортасына чыккан жерине салатын боламыз, яғни. Мына достор, бизде памперсибиз дайын. Осу үй жагдайында бир нече рет колдонсоңуздар болот. Накленкасы уштап турат. Жасап көрүңүздөр. Мен үй жагдайында осуй памперстерди экономдоп осуй жасаймын. Сиздерде жасап көрүүгө кеңеш беремин. Керемет лайфхактардын бири. Яғни мында бир гана дарек эмес, бир нече даректерди уштап турат. Жасап көрүңүздөр. Достор, менин каналыма тиркелүүнү унутпаңыздар. Менин каналымда башка да лайфхактар, сабын жасоодун нөлүдөн баштап үйрөтөтүн болам. Көрсөңүздөр болот. Рахмет.